Ошончолук көп кан төккөндүгүнөн мусулмандар менен христиандар аны Дажжал деп ойлошту. Ошончолук көп аял менен бирге болду. Бүгүнкү күндө Чыңгыз хандын тегинен келген 24 миллион адам бар экени айтылууда. Салам достор, эгер биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, видеого лайк койгонду унутпаңыз. Бул бизге чоң жардам болот. Алам буга чейин мынчалык камкорду көргөн жок эле. Ал ааламдын эң улуу бийлөөчүсү Чыңгыз хан. Чыныгы аты Тимучин. Монголия талаасында 8 жашында атасы менен жүргөн саякатында атасынын душмандары тарабынан өлтүрүлүп, жана жакындарынын кыянатынан улам монгол талааларында апасы менен купуя өмүр сүрүүгө мажбур болду. Өткөзгөн бул кыйын күндөрү анын жашоосунда маңыздуу рол ойнойт эле. Тарыхта жазылып калган Чыңгыз хандын өзүнүн айтуусу боюнча, бардык үй бүлөсү ачкалыктан кыйналып жаткан кезде бир тууганы туткан балыгын алар менен бөлүшкөн эмес. Ошон үчүн Чыңгыз хан өз бир тууганын өлтүрүүгө мажбур болгон. Жаш кезинде Чыңгыз хан баштан өтө көп кыйынчылыктарды өткөрдү. Ошол убактарда душмандарына жеңилип Кытайга кул иретинде сатылды. 1 жылдан ашык убакыт камакта жатты. Анын өзүнүн айтымына караганда, капаска салынган бир маймыл сыяктуу олтурган кезде улуу жаштагы бир буддист анын кашына келип, Чыңгыз хандан өздөрүн кечирүүнү суранды. Ал буддист Чыңгыз хандын келечекте улуу хан болоорун жана бүт ааламды астын үстүн кылаарын билет эле. Ал буддисттин бир каалоосу бар эле. Ал Чыңгыз ханга көмөктөшө турганын айтып, жана кайсы бир тоонун үстүндөгү Будда ибадатканасын бузбоону суранды. Чындыгында ошондой болот эле. Чыңгыз хан Кытайды жер менен жексен кылып, миллиондогон адамдарды өлтүрүп, бардык храмдарды, ибадатканаларды жойду. Бирок буддист айткан ибадатканага тийишкен жок. Ал эски буддист көмөгүн жана ага берген убадасын эч качан унутпады. Чыңгыз хан Орто Азиядагы урууларды бир жерге жыйнап, Кытайды басып алгандан кийин тек гана бир каалоосу бар эле: ааламдын бардык жерине бийлөөчү болуу. Батышка карай жортууга чыкты. Жолдо учураган калааларды ага баш ийбей турган болсо, аял, болбосо эркек, болбосо бала, эч кимди аябоого ант ичти. Ошол себептен эң көп кыргын түрк жерлеринде болду. Бухарада болгондор буга эң чоң мисал боло алат. Бухара ошол мезгилде Азиянын дүйнөгө аты чыккан калкы эң көп шаарыбарынын бири эле. Чыңгыз хандын максатында эми ушул калаа бар эле. Калаадагы түрктөр анын буга чейинки кыргындарын угуп, аны Дажжал дешти жана ага каршы чыгышса, аеосуз кыргын салаарын билишет эле. Бухара жетекчилери шаарды сактап калуу үчүн Чыңгыз ханга элчилерди жиберип, мечиттерди кыйратпоосун, китептерди өрттөбөөсүн жана адамдарды кылычтан өткөрбөөсүн суранышты. Чыңгыз хан ушуларды аткарса, багынаарын айтышты. Чыңгыз хан макул болду. Калаанын 12 эшиги монголдорго ачылды. Ичкериге киргенден кийин Чыңгыз хан тарыхка кандуу тамгалар менен жазыла турган сөзүн айтты. Мечиттерди кулатпагыла, өрттөгүлө. Китептерди өрттөбөгүлө, өзөндөргө агызгыла. Адамдарды кылычтан өткөрбөгүлө, тирүүлөй көмгүлө. Эч ким мага сөзүмдө турбаганымды айтып, адилетсиздик кылдың дей албайт. Өзүм айткандай, адамдарды кылыч менен кеспедим, китептерди өрттөбөдүм, мечиттерди кыйратпадым. Ошол окуядан кийин 1 миллиондон ашык адам өмүр сүргөн Бухарада бир тирүү тоок дагы, бир тирүү бала дагы өмүрдө калган эмес эле. Бардыгы тирүүлөй көмүлдү, бирок анын каалоосу бул дагы эмес эле. Чыңгыз хандын ааламды колго алуудан мурун дагы бир каалоосу бар болчу. Ал чексиз болууну, өлүмсүз болууну каалайт эле. Ал ар дайым жанында бир дин кызматкерин алып жүрөт болчу. Бир күнү ал кары бир буддисттен өлүмсүздүктүн сырын сурады. Кары буддист ага канчалык көп аял менен бирге болсоң, ошончолук өмүрүң узун болот деди. Ошол себептен ал басып алган калаасында ондогон аялдар менен бирге болуп, аларга үйлөнөт эле. Ошончолук көп аял менен бирге болгондуктан бүгүнкү күндө анын тегинен келген 20 миллиондон ашуун адам бар дешет.
Монголдор батышка карай эч кимди аеосуз басып келе баштагандан кийин мусулман жана христиан географиясына коркуу жаратат болчу. Мусулмандар монголдорду сыпаттаган кезде кыска бойлуу, кең денелүү, чоң баштуу, кысык көздүү, аеосуз Яжуч-Мажучтар дешсе, христиандар Даджалдын келгенине ишенип, Европаны басып алуусун айтышат эле. Ошол кезде Чыңгыз хан дүйнө элинин 11%, тагыраагы 40 миллиондон ашык адамды кыргынга учуратып, ааламдын жарымын ээлеген болчу. Басып алган жеринде дин ишенимине өзү аралашпаса да, өзү өмүр бою бакшыбарга теңир ишенимине өмүрүнүн аягына чейин байланыштуу болуп, жана неберелерине тек гана бир дин бар, ал теңир дини деп айткан эле. Согуш мезгилинде Чыңгыз ханды мусулмандыкка же христиандыкка чакырган элчилерди өзүнө шылдыңдоо деп кабыл алып, аларды казанга бышырып жазабайт болчу. Бул бийлөөчүнүн бир эле корко турган нерсеси бар эле, жана ал өмүрүнүн аягына чейин аны жеңе алган жок. Күчүктөр күчүк көргөн кезде дайыма кача турган жер издейт эле. Бул үй бүлөсүнүн жана досторунун алдында дайыма күлкүгө себеп болот болчу. Балалыгы жана жаштык чагы апааттын ичинде өткөн жайыттагы талаа адамы ааламдын эң улуу, эң аеосуз бийлөөчүсү болууну кантип жүзөгө ашырды? Хан муну өз сөздөрү менен түшүндүрдү. Ойлодум, көп ойлодум. Эч адам баласы ойлобогон сыяктуу ойлодум. Чыңгыз хан Монгол табаасындагы жазылбаган мыйзамдарга баш ийет эле жана өзү дагы ага мыйзамдарды кошту. Чыңгыз хандын мыйзамдары. Согуш мезгилинде каталык жасаган ким болсо да жазасын ошол жердеги командир берет. Жеңилгендердин шарт коюуга укугу жок. Каршы келгендин жазасы өлүм. Жеңилгендердин үй бүлөсү жоокерлерге бөлүнүп берилет. Бир жоокер каалаганча аял ала алат. Чатакташкан эки адамдын ортосуна кирип, алардын бирөөнө жардамдашкан адамдын жазасы өлүм. 3 жолу башкалардан мал алып, 3 жолу да банкрот болгон адамдын жазасы өлүм. Бир монгол башка динге өтө турган болсо, жазасы өлүм. Бардык жаныбардын этин жесе болот, булардын бирөөнө тыюу салган адамдын жазасы өлүм. Бирок жаныбарды соерду, анын буттарын байлап, карнын жаргандан кийин жүрөгүн кол менен кысып өлтүрүү керек. Тек гана ушундай өлгөн жаныбардын этин жесе болот. Жолоочуларга жей турган азык менен жата турган жер бербеген адамдын жазасы өлүм. Ар дайым ичимдик ичүүгө болот, бирок согуш мезгилинде бир айда 3 жолдон ашык мас болууга тыюу салынган. Соодалашкан соодагердин товары тартып алынып, жазасы өлүм. Кайсыл дин болсо да маскалын тандаган адамдын жазасы өлүм. Өлүм жазасын алган монгол эркеги кааласа өзүнүн белин сындырып өзүн өлтүрүүнү сурай алат. Бул өтө эски монгол мыйзамы. Монгол ак сөөктөрү өлүм жазасын алчу болсо, бул асыл өлүм болуп эсептелет эле. Булар Чыңгыз хандын эрежелеринин тек гана бир бөлүгү. Ал талаанын көргөн эң улуу бийлөөчүсү, ааламдын жартысына бийлөөчү болду. Бул согуштарда 40 миллиондон ашуун адамдарды өлтүрдү. Мүмкүн өлүмсүздүктү таба албады, бирок аты өлүмсүз болуп тарых китептерине жазылды. Ааламдын соңу келгенче ааламдын эң улуу бийлөөчүсү болуп эсте калат. Өлгөн кезинде сөөгү табылбоо үчүн көмүүгө катышкан бардык адамдар өлтүрүлдү. Монголияда бир өзөндүн ага турган жери өзгөртүлүп, өзөндүн астына көмүлгөн дешет. Өлгөндөн кийин балдары жана неберелери империянын аянтын дагы да кеңейтишти. Кытай деңизинен өтүп, Индостан тоолоруна, Европанын жарымына чейин, Москвага чейин ааламдын 3/2 Монгол империясына кошулду. Монголдордун баары чагылгандан коркот эле, тек гана Чыңгыз хан бул коркууну жеңе алган. Аны кандай жеңгендигин сурагандарга коркууну эстен чыгардым, теңир коркууну жеңүүгө көмөктөштү деген эле. Ошол себептүү Монголияда чагылган болсо, Чыңгыз ханды аларды көрүп тургандыгына ишене тургандар бар. Видео жаккан болсо, лайк басуу аркылуу билдириңиз. Бул бизге дагы кызыктуу видеолорду чыгарууга себеп болот.